Ассалому алейкум. Силерге Кудайдын батасы тийсин, кымбаттуу достор. Микрофондо Кемелбек Жуманазаров жана Гүлайым Жаманкулова. Силер мен жана дүйнө программасын угуп жатасыңар. Биз силер менен болгон жолугушууну дайыма толкундануу менен күтөбүз. Ал эми бизге жазган катыңар үчүн жана телефон чалганыңар үчүн силерге чоң рахмат. Биздин бүгүнкү берүүбүз эмне тууралуу болмокчу? Биз балдар дүйнөсү өспүрүм аттуу радио рубрикабызды улантабыз жана өспүрүмдүн келбети жана анын ден соолукка болгон таасири жөнүндө сүйлөшөбүз. Жана берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө биз ыйык Инжилдин суктандырган барактарын ачып, Ыйсанын себичүү жөнүндөгү үлгүлүү аңгемесин окуйбуз. Анда эмесе өспүрүмдөрдүн келбети жөнүндө биз эмнени билишибиз керек? Сымбаттуу, түптүс келишимдүү келбет жеңил басык адамга көрк берип турат. Кандай келишимдүү кыз, тим эле ак кайыңдай бурулат. Аполлондой сымбаттуу жигит экен деген салыштыруулар бекеринен эмес. Жакшы түзүлүш бул сымбаттуулуктун, бийиктиктин жана сулуулуктун айкалышы. Мындай бир макал бар: сымбатсыз ат уйга окшош. Сүйрөлгөн бастык, бүкрөйгөн ийин кыздын татынакай бетин бузук көргөзүп коюшу мүмкүн. Жана тескерисинче жеңил басык, келишимдүү келбет сулуу эмес жүздү жайкап кетет. Окумуштуулар келбетке мындай түшүндүрмө беришет. Бул адамдын денесинин жөн тургандыгы жана кыймылдагы убагындагы адаттагыдай эле абалы. Келбет баланын өсүү процессинин эң алгачкы мезгилинен баштап эле калыптанат. Келбет бойдун туура түзүлүшү адамдын боюн сулуу кылат жана адамдын бүткүл организминин кыймылдоочу аппаратынын нормалдуу иштешине жардам берет. Ошентип жакшы келбет бул жакшынакай көрүнүү үчүн гана керек болбостон медициналык жактан да абдан маанилүү. Келбет туура болгондо арка омурткалары бир калыпта, далылар бири-бирине шайкеш, ийиндер бирдей деңгээлде жайланышкан болот. Буттар түз, булчуңдар чың, басык келишимдүү болот. Булчуң эттердин өсүшү, сөөктүн түзүлүшүнө таасир берет. Келбеттин бузулушу сөөктүн өзгөрүшүнө, кан айлануу органдарынын, дем алуу, тамак аш сиңирүү органдарынын начарлашына алып келиши мүмкүн. Акушер-гинекологдор жакшы келбеттин кыздар үчүн өзгөчө маанилүү экендигин белгилешет. Бүкүрлүк бул жалаң эле тышкы кемчилик эмес деп белгилешет алар. Бүкүрлүк ички органдардын өнүгүшүнүн бузулушуна алып келет. Ал эми бул болсо келечектеги эне үчүн коркунучтуу. Мурунку убакта балдардын келбети туура болуш үчүн ар кандай ыкмаларды колдонушкан. Кыздарды башты бийик көтөрүп басууга, жер карап баспоого, далыларын тийиштирип басууга, урсакты ичкери тартууга үйрөтүшкөн. Мектеп жашындагы кезде эле жакшы келишимдүү келбетке жетишкен жана аны карыганча сактап калган аялдар бар. Баштын шылкыйып түшүп турушу жана бүкрөйгөн жөн бул өзүнө өзү ишенбейчүлүктү, бошондукту жана жалтактыкты билдирет деп эсептешет психологдор. Келишимдүү келбетке жетишиш үчүн эмне кылыш керек? Эң алды менен ушундай болууну самаш керек. Сиздердин көңүлүңүздөрдү бир врачтын аңгемесине бурабыз. Асел деген бир кыз менин эсимде. Ал актриса болууну эң сүйчү. Актриса болуш үчүн ал бардык жагынан туура келгендей эле болчу. Ал өздүк көркөм чыгармачылыгында дайыма ийгиликтерге ээ болчу. Өзүн эркин кармачу, эң сонун сүйлөчү, өзү да жакшынакай болчу. Бирок ал бүкрөйүп турчу. Мына ушул кемчилик анын башка жетишкендиктеринин баарын жаап кетерин мен ага айттым.
Кыз абалдын олуттуу экендигин түшүндү. Биз чогуу анын келбетин оңдоонун программасын иштеп чыктык. Биринчиден, ал түз басууга, түз отурууга аракет кылды. Өзүн башын бийик көтөрүп басууга, далыларын тийиштирип басууга үйрөттү. Кыздын тышкы көрүнүшү өзгөрдү, бирок ал түз отурууга үйрөнө албай жатты. Кыз абдан аракетчил, эмгекчил болчу. Ошондуктан ал сабак даярдап жатканда бардыгын унутуп калчу. Китеп, дептерине абдан ылдый үңкүй отуруп калчу. Мен ага мурда гимназияларда колдонулчу бир эски ыкманы сунуш кылдым. Сабак даярдап жатканда өзүн отуруштун жөлөнгүчүнө кагаз лентасы же ичке жип менен байлап коюш керек. Муну сөзсүз байлана турган киши өзү жасаш керек. А дегенде жип ага тоскоолдук кылгандыгын айтат Асел. Бирок бара-бара ал ага көнүп кетет. Андан кийин байлоонун да кереги жок болуп калат. Кээде гана ал көз менен китептин ортосундагы аралыкты текшерип турчу. Бул үчүн ал колун чыканагына коюп, манжаларынын учтарын чекесине тийгизчү. Качан биз окуп же жазып жатканда көз дал мына ушундай аралыкта болушу керек. Асел мындан башкача да текшерүүлөрдү жасачу. Столдун кыры менен көкүрөктүн ортосунан алакан өткөндөгүдөй аралыкты сактачу. Ал дайыма бутунун алдына бир нерсе коюп койчу же бутун полго түз коюп отурчу. Эгерде бутту отургучтун алдына койсо же анын буттарын кучактап алса, анда дененин оордугу алдыга жылып, адам ийилип калат. Асел үй тапшырмасын аткарып жатканда дене көнүгүүлөрү үчүн тыныгууларды жасачу. Тыныгуу көнүгүүлөрдүн жана эртең мененки көнүгүүлөрдү жасаганда ал келбетти жакшыртуучу атайын көнүгүүлөрдү жасачу. Ал кандай атайын көнүгүүлөр болду экен? Биринчи, дубалдан 40-50 сантиметр аралыкта аркасы менен туруу. Анан бир аз кыйшайып арка менен дубалга жөлөнүп туруш керек. Арка жакшылап түзөлүш үчүн желке, далы жана бел дубалга тийгендей кылып арканын жана ийиндин булчуңдарына күч салыш керек. Үшүнтүп туруп 4кө чейин санагыла. Анан түз туруп өзүңөрдү бош койгула, дагы 4кө чейин санагыла. Ушул жана калган бардык көнүгүүлөр 3-4 жолу кайталанылат. Экинчи көнүгүү. Бутуңарды тизеңерден бүгүп полго таяп, аркаңар менен жаткыла. Колуңарды жогору көтөргүлө. Аркаңардын булчуңуна күч келтирип, аркаңарды жетишинче түздөгүлө. 4кө чейин санагыла. Анан өзүңөрдү бош коюп жаткыла. 4кө чейин санагыла. Үчүнчү көнүгүү. 2 отургучка жаткыла. Башыңарды жана бутуңарды түз кармап жаткыла. 4кө чейин эсептегиле. Ийилип, колуңарды өйдө көтөргүлө, башыңарды артка көтөргүлө. 4кө чейин санагыла. 4-көнүгүү. Жерге түздөнүп отургула. 4кө чейин санагыла. Аркаңарга жумуруу жаздыкча коюп, ага жөлөнүп, артты көздөй ийилгиле. Колуңарды өйдө көтөрүп, башыңарды артка чаңкалай, жамбашыңарды полдон көтөрбөй ийилгиле. 4кө чейин санагыла. 5-көнүгүү. Тизеңер менен таянып тургула. 4кө чейин санагыла. Ийилип, башыңарды көтөргүлө жана артка чаңкалагыла. 6-көнүгүү. Отургучка отуруп, колуңарды белиңерге койгула. 4кө чейин эсептегиле. Ийиңерди артка тартып, далыңарды тийиштирип, башыңарды көтөргүлө жана акырына чейин бутуңарды жана аркаңарды түздөгүлө. 7-көнүгүү. Дубалга желкеңер, далылар, жамбашыңар жана согунчогуңар тийгендей кылып тургула. Ушул абалыңарды 30 секунд кармап тургула. Ушул абалыңарды сактап калууга денеңердин ар бир клеткасын сезүүгө аракет кылгыла. Ушул абалыңарды бузбай, четтегиле жана дагы 10-15 секунд туруп тургула. Мына ошентип Асел ушул көнүгүүлөрдүн баарын жасап, таң каларлыктай натыйжаларга жетишти. Эң кызыктуусу,
Эгерде Асел алгачкы мезгилде келбетин көзөмөлгө алып турса, кийинчерээк мунун кажети да болбой калды. Бардыгы өзүнөн өзү болгондой болуп жатты. Мына Аселге кемчиликтерин жоюуга, анын келишимдүү келбеттүү болууга болгон каалоосу максатына жетүүдөгү талыкпастыгы жардам берди. Ошентип жакшы келбет бул ден соолук жана сулуулук. Ушул эсиңерде болсун. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Ал эми азыр болсо, ыйык Инжилдин барактарын ачып, Ыйсанын себүүчү жөнүндөгү үлгүлүү аңгемесин окуйбуз. Себүүчү жөнүндө Ыйса элге мындай бир үлгүлүү аңгемени айтып берди. Мына себүүчү себүү үчүн чыкты. Жана ал сепкенде кээ бири жолдун жанына түштү. Аны чымчыктар учуп келип терип жеп кетишти. Башкасы таштак жерге түштү. Анда топурак аз эле. Алар бат чыкты. Бирок топурак терең эмес болгондуктан күн чыкканда алар соолуду. Жана тамыры жок болгондуктан куурады. Башкасы тикенекке түштү. Жана тикенек өсүп калганда аларды тикенек басып кетти. Башкасы жакшы жерге түштү. Жана түшүм берди. Бирөө 100 эсе, башкасы 60, дагы башкасы 30. Кимдин уга турган кулагы бар болсо, уксун. Андан кийин Ыйса шакирттерине бул үлгүлүү аңгеменин маанисин түшүндүрүп берди. Падышалык жөнүндө сөздү угуп, бирок түшүнбөгөндүн ар кимизине азгыруучу шайтан келет да анын жүрөгүнө себилгенин уурдап кетет. Мына жолдун жанына себилгени ошону билдирет. Таштак жерлерде себилгени сөздү уккан жана ошол замат кубанып аны кабыл алганды билдирет. Бирок анын тамыры жок жана туруктуу эмес. Сөз үчүн кайгы же куугунтук келгенде ошол замат азгырылат. Тикенекте себилгени сөздү угуп турганды билдирет. Бирок бул доордун түйшүгү байлыкка азгырылуу. Сөздү басып салат да ал берекесиз болот. Жакшы жерге себилгени сөздү угуп турган жана түшүнгөндү билдирет. Ал жемиш алып келүүчү болот. Бирөө 100 эсе көп жемиш алып келет, башкасы 60, дагы башкасы 30. Бул болгон окуя. Жаңы осуятта Матфейден ыйык Инжилде 13 бап 3-ырдан 9-ырга чейин жана 18-ырдан 23-ырга чейин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар. Asmandın çeksiz biyikliginde eşteni joğanın tonuq suyusu
жары түбөлүккө орнотту сүйүү бакыт дактагыла Perişteler asmanda uğular Kovanışın bul düğünüge bile kılar Jarkıragan bir gününgün şolası Bul alamdın jer betine nurun çaçar Түбөлүккө жашаганга умтулалы Тозокко баратканга кол суналы Сүйүүсүнө сүйүү менен жооп берип Бекке берген өмүрүнө бек тууралы Жүрөгүмүz өрт, окудайым, өзүңдөй болуп, өзгөрөйүн мен. Башы Iyık sözün jaz, taza жүрөгкө бурулсун жүрөк теңир өзүңө. Senin sözlerinden taza